Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah, ва аля алихи ва сахбихи амма ба'д. Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттарды айтканыбыздан кийин Аллах Таала инсанга башка макулуктардан, башка жануарлардан айырмаланып, өзгөчөлөнтүп, өзүнчө бир неаматтарды берген. Ошол неаматтардын бирөөсү бул тил. Бул тил инсандын бир куралы, адамдын көңүлүн көтөрө турган, Аллах Тааланы зикир кыла турган, даават кыла турган, жакшылыкка чакыра турган, жамандыктан кайтара турган, ортодогу бир ынтымакты туугандардын арасындагы бекемдей турган бир чоң курал. Ошону менен катарында эле ушул тилди жакшы жакка пайдалана турган болсок, жакшы курал, тескеринчесиге жаман жакка иштете турган болсок, анда инсандын башына бир кырсыктарды, ооруларды, балейлерди алып келе турган бир курал болуп калышы ыктымал. Анткени арабтарда сөз бар, балаул инсан минал лисан. Инсандын башына келген балейлер көпчүлүк учурда мына ушул тилинин себебинен болуп калат деп айтты. Ошон үчүн ар бир сөз сүйлөгөн учурубузда ойлонуп, ошол сөзүбүз кайсыл, мааниси кайсыл жакка баратат, сөз сүйлөөрдөн мурдун тилди иштетерден мурда акылды иштетип, тескеринчесиге сүйлөп алып, анан артынан акылды иштетип, өкүнүп калбай тургандай болуп колдонуу бул шариятыбыздын, исламдын талабы. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат: "Ма асқалу шейин фи мизанил муъмин яумал қияма мин хулиқин хасанин." Имандуу адамдын, Аллах Таалага акырет күнүнө иман келтирген адамдын кыямат күнүндө таразысында эң жакшы болгон кулк мүнөздөн оорураак келе турган нерсе жок. Ва инналлаха ла юбгид. Албетте Аллах Таала жаман көрөт аль-фахиш вал бази. Аллах Таала жаман көрөт адына өзүнүн чегинен сырткары болгон, уяттуу, сөгүнгөн, бирөөлөргө бир зыян жеткире турган сөздөрдү, жана ыпылас сөздөрдү Аллах Таала жаман көрөт деп айтты. Эми ушул хадистин негизинде алымдар айтышат, Аллах Тааланын жаман көрүүсү эмне дегенде алейкум. Аллах Тааланын жаман көрүүсү инсанга бир жазаларды берет. Ал жазалар эмне? Оорулар, кырсыктар, үй бүлөдө Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде айтып атат, Аллах Таала кайсыл бир үйгө жакшылык каалай турган болсо, ошол үйгө рахма, ошол үйгө мээрим, тынччылык түшүрөт. Ошол үйдө атасы энесине жакшы мамиле кылып, жакшы сөз сүйлөйт. Баласы ата-энесин урматтап жакшы сөз сүйлөйт. Ата-энеси балдарына жакшы тарбиялап жакшы сүйлөйт. Аллах Таала кайсыл бир үйгө жакшылык кааласа, мына ушундай нерсе түшүрөт. Эми мунун тескеринчесинде жаңы үйлөнгөн кез жигиттер өзүнүн аялы ойлонбостон туруп эле сөгүнүп сүйлөп, адамдын кулагы бир фахш деген бир адам укканда бир уялып кете турган, бир жагымсыз сөздөрдү, ыпылас сөздөрдү сүйлөй бере турган болсо, ал өзүнүн канынан бүтүп бараткан, эми калыптанып келе турган, эненин курсагындагы баланын каны менен бүтүп кала турган болсо, эртең эч ким кепилдик бере албайт. Ошол бала эртең чоңое турган болсо, атасын кайра сөкпөйт, энесин кайра сөкпөйт деп эч ким сөз бере албайт. Анан канына бүтүп кала турган болсо, ошол нерсени сактай албай, ошондой сөздөр сүйлөнө бере турган болсочу, Аллах Тааланын каары келип, Аллах Тааланын каары келе турган болсо, ошол үйдө атасы энесин сөгүп аткан болсо, баласы сыртынан сөкпөсө дагы жок дегенде ичинен ата-энесин сөгүп жаткан болсо, анда ошол үйгө кантип жакшылык келсин? Ошол үй Аллах Тааланын рахматы кантип ошол үйгө түшсүн? Тескеринчесиге оорулар артынан оорулар, бир сыноолор, бир кырсыктар болбогон нерселер мына ушундай болуп атырып, анан кийин инсан ошондой бир деңгээлге, ошондой бир кыйынчылыкка түшөт дагы, анан өзүн таппай калат. Ал эми акыретте болсо, Муаз ибн Жабал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям насаат кылып жатып айтты, эмне деди? Тозок алып баруучу иштер, бейишке алып баруучу иштер, ошол тозок алып бара турган иштердин айтып жатып, анан кийин булардын көпчүлүгү, кыскасы Муаз, булар тилдердин тапкан нерселердин себебинен. Ошондо Муаз радиаллаху анху таң калып сурайт: "Эй Аллахтын элчиси, биз тилдерибиз айткан нерселерге дагы биз суралабызбы?" Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Эй Муаз, сен билбейсиңби? Тозокто бир сүйрөлүп, ыргытылып, жүздөрү менен ташталып жаткан адамдар, ошолордун көпчүлүгү ошол тилдери менен иштеп тапкан нерселери себептүү" деп. Ошон үчүн тил колдонгондо, сүйлөгөндө өтө этият болуп, бир уяттуу сөздөр, сөгүнгөн сөздөр. Албетте, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде эскертип айтып жатат: "Эң ыпылас, эң төмөн адам бул өз энесин өзү сөккөн" деп. Ошон үчүн кантип сахабалар кантип
бул сахаба радиаллаху анхумдар, Аллах таала ал кишилерден ыраазы болгон болсун, буларда мындай сыпат болгон эмес. Бул өзүн энесин өзүн сөгүү деген бир түшүнүк болгон эмес. Бизде бир элибизде бир адат болуп, бир чет мамлекетке барып, орустардын жерлериге барып иштеп келип, анан кийин ошолордон ошол нерсени үйрөнүп келип, албетте башка элдер менен элди көрүп билип таанышканда ошолордун бир чынчылдыгын, мамилеге бекемдигин, туура жактарын үйрөнүп келсе болот. Анан кийин ошондой сөгүнө турган, бир жаман бир сөз сүйлөгөндө эле сөздүн арасына эле улам сайын эле кошуп кете турган бир нерселер үйрөнүп келип, анан бирөөдү сөгүп, анын натыйжасы кайра эле өзүнүн башына түшүп калып, анан кыйынчылыктан чыга албай, кыйынчылыктын ичинде жүрө берет. Ошон үчүн тилди сүйлөгөндө өтө этият кылып, абайлап, ар бир сөздү сүйлөгөндө Аллах таала ыраазы боло турган деңгээлде, ушул сүйлөй турган сөзүмдөн Аллах тааланын каары келип калбай бекен деген ойлонуп сүйлөш керек болот да. Умар ибн Хаттабтын сөзү айтылат. Мен өмүрүмдө кайсыл бир жерлерде сөздөр келе турган болсо, ушундай бир айтыш керек болгон сөздөрүмдө сөз келип айтпай унчукпай койгон болсом, же болбосо кээ бир учурларда бир сөздөрдү айтып алгам. Ошол айтып сүйлөгөн сөздөрүмө кийин өкүнгөн учурларым болгон. Бирок сүйлөбөй калып кеткен үчүнүм мен эч качан бир өкүнгөн учурум болгон эмес деп айткан. Ошон үчүн бизде элибизде сөз айтылат, сөз сүйлөө күмүш болсо, унчукпай коюу алтын. Ал эми пайгамбар алейхиссалам башка хадисинде келет, эгерде ким Аллахка жана акырет күнүнө иман келтирген болсо, анда ал жакшы, туура, жакшы сөздөрдү сүйлөсүн. Эгер андай кылуу колунан келбей турган болсо, анда унчукпай эле койсун деп айтты. Демек, натыйжа жыйынтык, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах таала өзүнүн китебинде айтат: "Инна сама вал басар вал фуад". Албетте кулак, көз, жүрөк, булардын бардыгы суралуучу, булардын бардыгынан сурак болот. Ошон үчүн бул нерселерди өтө бир кылдаттык менен Аллахтан ыраазылыгын таба турган, акыретке даярданып ала турган нерселерди гана иштетип, башка учурда пайгамбар алейхиссалам айткандай, сүйлөсө жакшы сөз сүйлөп, болбосо унчукпай коюу эң абзел. Эң негизгиси мына ушул бир сөгүнүү, уят сөздөрдөн сактанайлы, анткени ал эң биринчи өзүбүздүн башыбызга бале болуп кайтып келиши мүмкүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.